бүгүнкү мынау Текебаевдин сотунан чыккандан кийин мен эки нерсеге көңүл буруп коеюн. Текебаевдин соту, Текебаевдин күнөөсү же күнөөсүздүгүн сот аныктай турган мезгил келе жатат. Мен ойлойм, биздин Өмүрбек Черкешев Текебаевдин адвокаттары жана Өмүрбек Черкешев өзү заслуженный юрист катары өзүнүн актыгын толугу менен аныктап чыга алат деп ойлойм. Мен айтайын дегеним Маевский менен Моди жөнүндө. Маевский биринчиден абийирсиз бизнесмен, экинчиден абдан бузулган адам. Ошону тактап коеюн. Абийирсиз дегеним бизде Кыргызстанда бизнес жүргүзүш үчүн каалаган жогорку бийликтеги жүргөн чиновниктерди чоң суммадагы акчага сатып алса болот экен деген ойду түшүндүрүп жатат. Экинчиси, биздин кыргыз элинин айырыны, кыргыз элинин адамкерчилигине чоң шек келтирген сөздөр айтылып жатат. Себеби ал мындай деп жатат: мен дейт ушул Текебаевка берген миллион сом долларымды кайтарып алсам, мен ошону силерге благотворительный фондко берем дейт. Эгерде Маевский таза адам болгондо, чындап эле ошо 2010-жылы келген болсо, Кыргызстан ал убакта апрель окуясынан кийин, апрель окуясындагы кан төгүүдөн кийин, түштүктөгү болгон кан төгүүдөн кийин бүт дүйнөдөгү өлкөлөрдөн биз жардам сурап, ошолордон жардам келип жаткан мезгилде, эгерде таза адам болсо, ошол миллион сомун алып келип туруп өкмөткө берип, мына менин силерге көргөзгөн жардамым, мен таза бизнеспен катары силерге жардам катары ушуну берип жатам десе бир жөн эле. Эми бүгүн бизди келекелеп, элди шылдың кылып, мен дейт Текебаевден өндүрүп алсам, ошону силерге берем. Ошол миллион долларды мен Кыргызстанга берем дейт. Кыргызстан кайрычы эмес. Кыргызстан Модинин миллион долларына муктаж эмес. Кыргызстан өзүнүн келечегин, өзүнүн экономикалык, өзүнүн саясий, өзүнүн социалдык маселелерин Кыргызстан өзү чечет. Модиге окшогондордун бардыгын тең. Мындан кийин мен айтар элем, биздин ошо коргоо органдарга, прокуратурага жана башка органдарга кайрылуум ушундай: Маевский менен Моди канчалык Текебаевди күнөөлөш үчүн айрым бир органдарга жардам көргөзүп жаткан болсо дагы, Маевскийди сөзсүз укук түрүндө кылмышка тартыш керек. Себеби, эгерде Маевский кылмышка тартылбай турган болсо, анда жалаң эле Кыргызстандын ичинде эмес, башка чет мамлекеттердин ичинде дагы кыргыз мамлекети жөнүндө өтө төмөнкү ойлор пайда болот. Ал ойлор кандай? Кыргызстанда бизнес жүргүзүш үчүн сумкаңа толтура акча салып барсаң, каалаган чиновнигиңди сатып аласың. Кыргызстан деген элге анча-мынча тыйым берем деп сөз берип койсоң, анда ошол күнөөлүү деп жаткан кишилерди ого өтер, ошо күнөөлүү деп жаткан кишилердин тегерегине бир туура эмес пикир түзүүгө мүмкүнчүлүк болот деген ойго алып барып жатат. Мен ойлойм, бул менин жекече оюм. Маевский сөзсүз кылмышка тартылыш керек, өзүнүн жасаган иши үчүн. Текебаев мен бул сумманы алган жокмун деп жатат. Аны сот дагы бир жолу кайтарып коеюн, тастыктап карап анығына чыксын. Ал эми Маевский болсо, мен бергем деп өзү тастыктап жатат. Демек, бул ошол параны берген деген өзү мойнудан алып жатат. Пара берген киши сөзсүз жоопко тартылыш керек.